Көздү ачып тургун эми замандаш, ару таңга салам айтып амандаш. Ата энеге бир тууганга кут тилеп, сыртка чыгып, дүйнө менен саламдаш деп жуманын шаршемби күнүндө сиздер менен кайрадан Регион телеканалында таңкы регион өз ишин баштамакчы. Ардактуу замандаштар, жалпыңыздарга кутман таң каалайбыз. Албетте жалпыңыздарды ойготуп, кайрадан биздин экранга жакыныраак чакырмакчыбыз. Ошондой эле бүгүн 1 саат алкагында кызыктуу маектер, ошондой эле суроо жооп болмокчу. Кызматыңыздарда кесиптешим Самара Аманбаева жана мен Адлет Амангулов болмокчумун. Кутман таң барыңыздарга. Таңкы регион таң эртестер менен биргеликте таңды бирге тосол деп турган чагыбыз. Андыктан бизди бир эле сыналгыдан эмес, Facebook'тан, Instagram'дан, ошондой эле YouTube каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Ал эми Instagram'дан кайсыл жакка катталам десеңиздер, аккаунтубузду айта кетели. Регион 312 десеңиздер бизге катталасыздар. Ошондой эле бизден сыналгынын астында WhatsApp номерлерибиз бар. Келген конокторго кандайдыр бир сурооңуздар же каалоо тилектериңиздер болсо жазсаңыздар болот. Биз болсо өз дарегинде жеткизебиз. Кесиптешим азыр бизге өзгөчө бир мейманыбыз келип калды таң эрте. Жалпы көрөрмандарга тааныштырыңыз дагы, анан маегибизди баштайлы. Таңды биз менен бирге тозоюн деп келген турган коногубуз бар. Ал эми көптөгөн кинолордо, көптөгөн клиптерде өзгөчө образды жараткан, өзгөчө образды жараткан актер мырзабыз келип отурат. Ким деп турган чагыңыздар болсо, Жамадилин Жолдошов. Кутман таң. Ассаламу алейкум, Кутман таң. Кандай жакшысызбы? Сизди баягы кинолордон, өзгөчө популярдуу сериалдардан көрүп, анан биздин куттуу студиябызга куш келипсиз. Сизге Кутман таң каалап, анан алгач эле ушул кино ааламына кантип келип калдыңыз эле? Биринчиден саламатсыздарбы? Чарыңыздарга рахмат. Бул кино ааламына биринчиден мен кастинг аркылуу эле келгем. Биринчи фильмим бул Ырыс Жомартова эжекенин Кайненемден кантип кутулам деген комедия фильмине ошо кастинг аркылуу өтүп, ошодон аралашып калгам. Бул тармакка өзүңүз окудуңузбу же кастингден өтүп кетүүдөн кийин жөн эле талантыңызды ачып кеттиңизби деген сыяктуу? Бул тармакка мен өзү кичинекейимден кызыктым. Кичинекейимден эле телевизордон спектакльдерди көрүп, атайын өзүм ошо драм актер болом деп келгем. Бул жерде Бишкекте Бүүсара Берсиналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство жана маданият университетинде 5 жыл билим алгам. Өзүм кесибим актер. Анан ошентип окуп, ошодон улам өзүм каалаган кесипте иштеп келатам. Жакшы. Сизди баягы акыркы учурларда ошол Чочун киши деген сериалда да, популярдуу болгон сериалдан да көрүп калдык. Бул тасмага кандай тартылып калдыңыз эле? Бул Чочун кишинин 2-чи сезонунда буга да кастинг аркылуу келип калгам. Ал жакта кичине терс каарман негизи. Ал ошо теги Толкунбектин аялы Жайнаны жакшы көрүп калып, анан ошол кызга кичине ылык көрсөткөн адамдын образы да. Ошентип ага да ошо кастинг аркылуу эле келип түшүп калгам. Ошо киного тартылып, анан ошол ролду аткаргандан кийин сизди терс каарман катары кабыл алгандар болот абы азыр аябай ушундай негизи көп эле киного түшкөм, өзү терс каарман болуп эле, бирок ал кинолор YouTube'га чыкпагандыктанбы, анан көп айтчу эмес да. Буга чейин көбү ошол алдагы ошол Ырыс эженин фильми Эшбай аркылуу таанычу да, көбү. Эшбай байке, Эшбай дечү да. Азыр могу Чочун кишиден кийин ошо ал YouTube'га чыгып, азыр көп жерде жүрүп калсам, ошо мени көрүп калышып эле, андайым болбойт деп элечи. Чыныгыга кабылышат турбу? Жайна эмне антезим дешип эле. Ал фильм десек, бар анткен болбойт деп эле ошентип анан өзүмдүн соц баракчамда дагы көбү сен менин көзүмгө аябай жаман көрүп атасың. Мукач киши көрүнүп калдың. Тиги Жайнага сен Жайнанын колун кармагандан кийин аябай ушул азыр ушундай комментарийлер болуп баягы терс каарман деп калдык да. Чындыгын айтканда, анан бул актер үчүн кино ааламында сиздерге баягы сунуштаганда сценарийдин эмнесине карайсыз сиз? Мен негизи эле сунуштаганда сценарийдин биринчи эле ошол окуясына мен окуям оправданный ал жерде. Мен жөн эле чыга калып, жөн эле бир кете калдымбы же кандай ошого карап, анан бизде да бир нерсе бар, анан терс оң деген тандабайбыз негизи. Сценарий ошо жакшы, бүт оправданный болсо эле, линиясы түз болсо эле, болду, эмне беребиз. Тандоонун кереги деле жок. Тандоонун кереги деле жок азыркы учурда. Сиз азыркы учурда биз белгилебей кетиптирбиз, Чүй театрында дагы эмгектенесиз. Азыркы учурда ошо Шаршен Термичков атындагы Чүй областтык музыкалык жана сатира театрында. Эми театр деп калдык кесиптеш. Менде аябай ушу театр жөнүндө кызыктуу суроо болуп атат да. Баягы актер үчүн ушул театрда
роль жараткан оңоюраакпы же кино аламында роль жараткан оңоюраакпы сиз үчүн? Мен үчүн негизи көп айтып калышат, көп кинодо татаалыраак дешет да. Бирок эми кино бир сакталып калган үчүнбү ошентип айтышса керек. Бирок негизинде мен үчүн бул театрда образ жаратуу аябай кыйын. Анткени деген ал жакта бизге шанс берилбейт, кадр дебейт. Ал жакта да бирок эмгектенесиң. Бир спектакль чыгарыш үчүн бир 3 ай эмгектенесиң да. Анан ал ошол каарманды изилдейсиң. Ал неге күлдү, ал неге ыйлап айтып атат, ал ким өзү, буга чейин ким болгон, ошосун баарын изилдеп отуруп, ошо майда нерседен бир чоң каарман келип чыгат да. А биздин тилекке каршы биздин фильмде андай мүмкүнчүлүк берилбейт бизде. Мисалы үчүн бир жума калганда же болбосо бир 3 күн калганда чалып, эртең ушундай жерге келе аласызбы, бизде съемка бар сизге дейт. Сен барасың, сага текст берет, окуйсуң, ал жерде көп деле анализ кылганга жетишпейсиң. Режиссер келип колунан келишинче түшүндүрөт, мындай деп. Анан сразу ошону алып кетишке туура келет да. Демек, театр сиз үчүн татаалыраак. Мен үчүн театр татаал. Ал жактан баягы жандуу көрүүчүлөргө ошол болгон эмоцияңды жетиш керек. Ал эми кинодо болсо бир эле кадрды бир канча дубль менен тартып койсо болот деген сөз. Анан дагы экөөнүн айырмачылыгы да бар да, театр менен кинонун. А вот театрда сен деген көбүрөөк энергия кетиришиңе туура келет да. Анткени деген ал жерде 700 киши отурат. А 700 кишиге биз без микрофон да, театр деген без микрофон. Жандуу. Жандуу. Анан ошо 500чү катарда отурган киши сени угуш керек да. А фильмде наоборот, жашоодогудай. Ал жерде көп ойнобош керек. Жөн гана сиздер менен сүйлөшүп аткандай эле. Кинодо болгону көбүрөөк кооздук керек, кооздоп коюшат. Жок, азыр кооздотконго да мүмкүнчүлүк бербейт го. Жөнөкөй азыркы учурдагыдай эле кино тартыласыздар, Мен азыр байкаганыман азыр ушу Чоочун кишинин режиссеру Насирдин мырзачы. Аябагандай азыр мындай табымда турган азыр күчтүү режиссерлордун нерсе болот. Ошол киши как жашоодогудай ойнотконго аракет кылат да. Кооздук да коштурбайт. Как жашоодогудай. Мисалы театрда биз кичине ойноп коюшубуз мүмкүн эми. Бирок ошол нерселерди коштурбай мындай аракет кылып жакшы карап отурган режиссерлордун бири да. Театр деп калдык, жакын арада эле сиздерде келиндер козголгон болду, Абдан сонун болду. Азыр анда дагы коюлабы же бул коюлбайбы? Ал дагы коюлат, сөзсүз бул репертуарда жүрүп отурган спектакльдер. Дагы 22-си, 23-ü да бизде эрте келген турналар. Чыңгыз Айтматов улуу жазуучубуздун чыгармасы коюлат. Ага да барыңыздар, сиздер да өтүңүздөр. Анан ар бир актер үчүн эле бир жан дүйнөсүндө план болот. Анан мага ушундай бир роль берилсе деп бир көксөп жүргөн роль болот. Эми азыр сиз жашсыз, алдыда көп ролдорду жаратасыз го деп ишенебиз. Анан кандай ролдо ойносом деп кыялданасыз негизи? Өзүңүздүн бир купулуңузга, жүрөгүңүзгө толгон. Мен өзүмүн каалаган ролум бул кичинекейимде мен да бир кыялым бар болчу. Ал тергөөчү болгум келчү да. Тергөөчү. Следователь болгум келчү. Анан кандайдыр эбептен себеп мен деген мектепте жүрүп эле ушундай бул жака кызыгып кеттим да негизи. Бирок да бала кезимдеги кичинекей кыялым ушул да. Анан ушу кинодо ушу бир тергөөчүнүн ролун аткарайын деген. Калыс, чынчыл, эчтекеден тайманбаган бир тергөөчү ойногум келет да негизи. Андан кийинкиси болсо бир өзүмө жагып жүрөт акыр күндөр ушундай да ойносом деп бир маньяк да. Эмне үчүн маньяк деп калдыңыз? Себеби? Терс карман, көбүрөөк жагат окшойт. Билбейм негедир ушу мындай маньяк бир ачып бергим келип атат да, бир жакшы, мисалы үчүн. Жеткиликтүү, корейский фильмде Я видел дьявол деген бар го. Көрүңүздөрбү? Ошол сыяктуу бир мындай. Анда сиз азыр эле Чоочун кишиден терс карман катары кабыл алат, анда маньякты аткарсак, анда башкача да бир демек баягы ар бир адамдын өзүнүн максаты болот. Эми бул жон гана кино экен, бирок кинолор дагы адамдардын жашоосунан алып тартылат. Тарбиялык мааниси бар кинолор, чынында. Анан баягы сизде негизи баягы өнөр адамы жигитке 70 өнөр аздык кылат деген сөз бар. Анын сыңары ушул эфирден сурагым келип атат. Жалпы көрөрмандарга кызык болсо керек. Кино аламынан башка да кандай өнөрлөрүңүз бар? Биз билбеген. Андан сырткары кичине гитара ойнойм. Андан сырткары билеген деле кирет да негизи. Ооба да. Биз деген, мен деген ошо студент кезде биз билечүбүз. Ал убакта кара жолго мода болуп аткан кез. Ошол убакта биз
кара жорго бийлеп, аркылуу бийлеп жүргөнбүз. Андан сырткары ошо дагы бир жакшы көргөн бул мен бий. Демек, ырчылык дагы талантыңыз бар экен, гитарада да ойнойт экенсиз, андан сырткары бий деп калдык, Ушу ырчылык дегенди көрүп кичине кошо албай кетем негизи. Бул жөн эле хобби катары, кээде ырдап коесуз өзүңүз үчүн. Өзүм үчүн ырдап коем, бирок ушу ыр жактан кичине мага берилген эмес окшойт негизи. Гитараны ойнойм, анан бирөө ырдаса гитараны ойноп бере алам, жакшыначы. Өзүңүз ырдабайсыз бирок. Өзүм ырдасам эле кичине өзүмө жакпайбы, билбейм, ушундай андан кичине алысыраак эле болгум келет да негизи. Бирок гитараны чертип коесуз. Гитараны чертем бирок. Андан Эми ошо сиздей болгон актер менен маектешибизге биз абдан кубанычтабыз. Анан эми азыркы жашоодо баардык жакты каражат чечип калды, чынында. Анан гонорар жакка токтолсок. Жакшы эле төлөнөбү негизи киного тартылганда? Киного Кудайга шүгүр. Мен 2020 киного аралашсам, азыркы учурда бир топ эле өстү да гонорар. 5 жыл ичинде аябай чоң прогресс болду негизи Кыргызстанда. Азыр өзүңүздөр деле байкап атсаңыздар керек, мындай кино аламы өнүп баратат да, уламдан улам өсүп. Анан ошого жараша гонорар дагы жакшы төлөп берип атышат. Азыр как фильм площадкага барсаң, как Голливудтун актерундай эле жүрөсүң негизи. Баары жакшы тосуп алышып, ушундай. Анан гонорар жакшы төлөнөт негизи. Сиздин оюңча TikToктон чыгып актриса, актер болгондорго басым жасап атасызбы же билими алып багыты менен кетип аткандарга басым жасап атасызбы? Сиздин көз карашыңыз? Менин көз карашым боюнча ошондой TikTok, Instagramдан чыккандарга көбүрөөк басым жасалып атат азыр негизи. Анткени биз кино өнүгүп атат деген менен баары бир биздин режиссерлор касса жагында ойлоп коюп атат да. Анткени жашоо ушундайбы же адамдар ушундайбы, знакомый лицо көрүп барышат экен да негизи. Могу тиги эмес беле деп ошондой улам, ошондой жолго барышабы билбейм. Анан ошондон улам, мисалы үчүн ошолор ойнойт, жакшы ойношот, жакшы сон таланттары да жакшы. Бирок кичине бир внутрь деген нерсе бар, жетишпей калат да. Жашоодо биз ар бир кадамыбыз сезим менен болот да. Жашоодо робот сыяктуу баспайбыз эч качан. Ошол нерседен кичине кетип калып атат десем болот. Алдыда баягы театрда дагы эмгектенип атасыз, дагы сунуштар болуп атат деп атасыз. Анан келечекте бир максат болот да, мен дагы ушундай артымда келаткан жаштарды ушул таптап кетсем же өзүмдүн билгенимди үйрөтсөм, багыт берсем деп, Сизде ошондой максаттар бар? Балким өзүңүздүн жеке мектебиңизди ачасыз деген сыяктуу. Андай азырча менде ой жок. Анткени дегенде мен билбейм, аларга эмнени үйрөтөм деген коркуу сезимдер бар. Андай деңгээлге жетиш үчүн эми ал үчүн биздин улуу устаттардай Эгемберди Бекпалиевдин даражасына жетиш керек го. Анан ошондой план кылсам болсо керек. Биринчи сиздин ой максатыңыз маянакты тартып, андан кийин багыт алсам деген оюңуз бар турбу? Жок, ага чейин биринчи тергөөчүнүн ойномак. Тергөөчү бар да. Андан соң Баягы устаттан шакирт өтүптүр деген кыргызда жакшы сөз бар. Анын сыңары агайлар жөнүндө сөз кылып калдык. Эми кайсыл агайлардан сабак алдыңыз дагы жол көрсөтүштү? Мен биринчи эле чү дегенде тосуп алган устатым бул Эгемберди Бекпалиев. Андан кийин бизге Данчик Байкеев сабак берди. Кыргыз рамдаш деген Данчик Жигитов деген агайыбыз бар. Андан кийин Раматылык Сакен Сатылганов деген агайыбыз бар эле. Ошолор бизге билим берип калды. Андан сырткары көбүрөөк кеңешин берип дагы жүргөн Эгемберди Чалабаев агайыбыз бар. Ошол агайларды көрүп биз өстүк да буюрса. Ар бир кыймыл аракетиңиздерди үйрөтүп, ар бир басканыңыздар, сүйлөгөнүздөрдү үйрөтүп турду. Албетте бизде ошондой негизи атайын сабактар бар. Туура сүйлөө, туура басуу, сахнадагы пластика, кыймылың, бийлөө, ошол жактан бүт баарын үйрөндүк. Алгачкы кинолор, кадамдарыңыз кайсы киного тартылдыңыз эле? Могул жерин оңдоп койсом болот эле деп бир ойлоруңуз кетти беле? Мен ошо биринчи тартылган фильмим эле ошол Кайынемден кантип кутулам деген болгон. Ошол фильмде бир жер бар, ошол жерде мен шорсачан отурган жерим бар да. Ошондо шым кийип алсам болмок экен деп бир өкүнгөн жерим бар да негизи. Шортан ордуна шым эле кийип алсам деп. Ата шорттан менен бир кызыктай көрүнүп калганбыз да. Ошондо мен ошол жерге өкүнөм. Ошондо мен мындай шым эле кийип алсам болмок экен деп. Баягы
чыгармачыл адам үчүн үй бүлөнү дагы чыгармачылыкты дагы алып кетүү татаалар чынында бул искусство адамдар үчүнчү. Анан айтайын дегеним баягы чыгармачылыгыңызды сиздин үй бүлөңүз, ата энеңиз, бир туугандарыңыз, жакындарыңыз колдойбу? Албетте. Ошо жакындарым, эң негизи ата энем мага ишенип колдогон үчүн ушундай болуп жүрсөм керек дейм азыр. Алар ишенбесе кыйын болуп калмак. Алар ишенип ошо колдон келишинче жардам берип, бир туугандарым, келинчегим деле ошо колдон келишинче жардам берип турушат да, колдоп. Давай. Баягы келинчек деп калдык. Мага да анан негизи бир кино жаратканда кандайдыр бир айым менен чогуу кыз жигиттин ролун аткарып калган учурларда же кинодо бир бейтааныш адамдын ролун аткарганда сиздин келинчегиңиз ошо кызганабы? Келинчегим эми Кудайга шүгүр кызганбайт. Эми мүмкүн кызганса да билдирбейттир, бирок ошо келинчегим менен мен негизи 7 жыл сүйлөшүп анан башкарышканбыз. Анан ошондо эле мен түшүнүп калгам. Ошондо эле мен киного аралашып баштагам. Ошондо эле түшүнүп, анан ошондон улам үйлөнгөнбүз. Буюрса кызганбайт, колдоп турат. Сиз ушурда уялбай эле карай бериңиз. Сүйүп эле карай бербейсизби деп эле айтып. Бул жөнөкөй эле кино деп, болгону. Урматтуу телекөрүүчүлөр, WhatsApp номериңизге жазыңыздар, мен болсо сиздердин чалууңуздарды ала албайм. Андыктан WhatsApp номериңизге жазсаңыздар, биз келген конокторго суроолоруңуздарды же кабыл тилектериңиз болсо өздөрүң жеткизесиз. Бүгүн болсо кино аламында өзгөчө маек куруп, биздин ушул популярдуулукту жараткан кино фильминдеги мырза менен сүйлөшүп отурган чагыбыз. Ардактуу угармандар, көрөрмандар, кызыккан суроолоруңуздар болсо экрандагы биздин WhatsApp тармагына SMS каттарды узатсаңыздар болот. Чалууну кабыл ала албайбыз. Бул тармакта айтып калдык, келинчегим колдойт, үйдөгүлөр колдойт деп, анан сизге бир эле театрда, бир кинодо эмес да, башка региондорго да барып тартыласыздар. Ал учурда кандай болуп калат? Ал учурда деле колдоп, үйдө эле болуп турат келинчегим. Негизи мен айылда турам негизи. Азыр бияка көчүп келгенче айылда турам. Өзүм Өзгөн районунун Карол айылында жашайм. Ошо айылда эле турабыз. Анан Ошко барып келип иштейм негизи ошол убакта. Анан мен ошо Бишкекке съемкага келгенде, же болбосо бир жолу Самаркандка бардык. Ошо Самаркандка барганда деле келинчегим үйдө эле ошо ата энем менен чогуу туруп турат. Кудай буйрса бияка көчүп келдик, эми келинчегим да биякта болуп турат го дейм. Ошондо канча баланын ата энесиздер? Кудай буйрса экинчиси келатат. Аз күндө күтүп атабыз дегенде. Аман эсен көз жараласын. Бала бул ата эне үчүн бир өзгөчө бир көз караш. Андыктан ден соолукта болсун, өмүрлөрү кенен болсун, берекелүү болсун. Сизге ыраазычылык, эмиске эркин микрофон. Эркин микрофон берели жалпы көрөрмандарга. Урматтуу кыргыз элим, Кыргызстан эч качан артта калбасын, алдыга гана жыла берсин. Бир жакшы сөз бар. Өзүмчүл болбой, өлкөчүл бололу. Өлкөбүз өнү өссүн. Жок болсо да жээнге өлкөбүз, өнү өссүн, өлкөбүз. Ай баракелде. Мына өзгөчө сонун сөздөр болду. Биздин маектөрүбүздө Жамалидин Жолдошев болду. Кино аламында өзүнүн баягы талантын көрсөтүп жүргөн кино актерлорубуздун бири, жана учурда театр тармагында да иштеп жаткан учуру. Биз болсо бир нече көз ирмемдерден кийин маегибизди улайбыз. Экинчи конок менен дагы жагымдуу маекке даярбыз. Андыктан биздин катардан алыстабаңыздар.